Оштогу жолдор стандартка жооп бербейт. Албетте биринчи даярдыкты көрүп анан ишке бериш керек да. Мисалы, мына жерде эгерде сызыктар көрүнбөй турган болсо, анан кайерге токтойт? Анан билбейли штраф төлөй берген туура эмес. Албетте биринчи сызыктар сызылып, көзгө даана көрүнүп тургандан кийин анан ишке кирсе жакшы болот. Негизи биринчи биздин талапка жол жооп бербейт негизи. Эки машина болгондо батпай калабыз. Пешоход жок бизде. Анан камера коюп коюшту, эми штатаган көрө калып турат да ошо. Ошону мен оңолуп кетсе билбейм. Жакшы жагы коопсуздук. Баягындай кээ бир жерде ондой болбой эле койсоң, качып кетип атат. Баягындай сүзүп кетип, качып кетип, ол же мойнун албай атат, турган машинаны сүзүп алып алып качып кетип. Ошол жагы жакшы. Жаман жагы эми баягы буну жөн койбой атат да, штрафтын дардынан коюп атат да, өтө очойгон сумма кылып элди кыйнап коет. Жаман жагы ошол эле. Мэрия 25% акча алат. Ошол 25% акча ошол акча каражат негизи бүт полностью госбюджетке түшөт. Госбюджеттен алар өз ара жанагы ведомстволорго бөлүнөт. Ошондо бул долбоордун алкагында мэрия 25% акча алат. Ошол 25% акча түшкөн акчасынан алар ушул жол инфраструктурасын оңдоого иш жүргүзүш керек. Коопсуз шаар долбоорунун максаты акча чогултууда эмес биринчи орунда. Эң биринчи максаты бул жол кыймылын камсыздоо, жана контролдоо. Бул шарт түзүлүп жатат. Негизи өзүңөр эле көрүп жатасыңар, көптөгөн жолдордо азыр жанагы разметка, дорожный знакилер коюлуп жатат. Биз бул камераларды сервердин комда даяр болгондон кийин, запуск болгондо, система иштей баштаганда, конечно, доказательный база деген бар бизде. Доказательный базанын ичинде жалаң инфраструктура баары туура келиши керек. %100 кепилдик бере алам. Оштогу жолдор стандартка жооп бербейт. Стандартка жооп бербеген жолдорго коопсуз шаар долбоорунун алкагында камераларды кое турган болсо, анда көптөгөн айдоочулар тараптан макул эместиктер жаралышы мүмкүн, көптөгөн сотко кайрылуулар болушу мүмкүн. Билгендери сотторго кайрылып, булардын кайра иштери чийки экенин кайра буларга өздөрү тастыктап берет да. Ошондой учур болгондо кайра булар өздөрү эле шермендүү болот. Стопту дагы жаңы биздики дайып даяр эле да. Ошону күтүп турабыз. Мэрия караштуу. Караштуу жерлерди азыр бүтүрүп атабыз. Сол өзүбүз ошондой келишим бар. Эгерде ошол башталганга чейин биз толук бүтүрүшүбүз керек. Азыр знактарды коюп атабыз. Биз ар бир перекрестка өзүнүн тийиштүү эмелерин гана коебуз. 1-2 айдын ичинде биз толук знактарды коюп бүтөбүз.